Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Алматы шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышып жатат. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Жыйында 14 маселе талкуулана турганы айтылат. Анын ичинде Евразия экономикалык биримдигинин ички рыногундагы тоскоолдуктарды четтетүүгө, мурда берилген тапшырмаларды аткарууга, санариптик транспорттук коридорлордун экосистемасын калыптандырууга багытталган маселелер бар. Ошондой эле интеграциялык бирикмелердин алкагында алкоголдук рынокту жөнгө салуу келишиминин үстүндө иштөө, эл аралык эрежелерди жана тажрыйбаларды эске алуу менен атайын коргоочу, антидемпингдик жана компенсациялык чараларды колдонуу механизмдерин жакшыртуу иштери каралмакчы. Тышкы иштер министрлиги жана Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги Ухан шаарынын жана Кытайдын башка аймактарындагы кыргыз жарандарын алып чыгып кетүүнүн бир нече вариантын иштеп чыгууда. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы саясий мекемеси билдирди. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги жана консулдуктары Кытайдагы кыргызстандыктардын кайрылууларын кабыл алып жатканын маалымдады. Ошондой эле Кытайдагы жарандардын Кыргызстандагы жакындары кеңеш берүүгө жана ар кандай жардам көрсөтүүгө даяр экенин белгилейт. Кыргызстандыктарга вируска байланыштуу абал турукташканча Кытайга барбай турууну сунуш кылат. Ал эми Кытайга барган жарандарды эл көп топтолгон жайларга барбоого, жергиликтүү бийлик сунуш кылган чараларга баш ийүүгө чакырат. Кытайда чыккан коронавирустун алдын алуу максатында Хоргос убактылуу жабылды. Азыр ал жакта административдик борбор гана иштеп жатат. Ал эми кардарларды кабыл алуу токтотулду. Мунун айынан шоптурларды уюштурган ишканалардын жабыр тартып жатканы белгиленүүдө. Эскерте кетсе, кыргызстандык ишкерлер дагы бул базарга көп катташат. Аларды Бишкектен бир же 2 күнгө алып барып келүү кызматын көрсөткөн компаниялар бар. Кызматынын баасы 1500 сомдон 2500 сомго чейин. Хоргос базары Кытай менен Казакстандын чек арасында орун алган эркин соода аймагы. 528 гектарлык жерде 6 соода борбору жана 2000 бутик орун алган. Ага кирүү үчүн башка өлкөлөрдүн жарандарына виза алуунун зарылдыгы жок.